баары бирдей болот. Анткени бирөөнүкү чоңураак. Эке эмески мыйзамды окуп берип атам го. Мен муну өзүм жазып алган жокмун да. Болбош керек деп эле окудум. Болбош. Билбесеңиз билгендерди угуп алыңыз да. Мен сизге көргөзүп атпайм мыйзамды. Мен өзүм айтып аткан жокмун, оюман чыгардым. Все болсо эми мамлекеттик тилди кыргызча сыйлабайм десеңиз, сыйлабайбыз деп эле кол албайбыз деп. Өзүңүз кыргызча сүйлөйсүзбү? Ооба. Мен келсем орусча сүйлөйсүз. Ну, у нас два государства. Бирок мамлекеттик тил экинчи тил. Ну, это я по желанию хочу выбирать. Если вы на кыргызском, я на кыргызском. Все. Мына мамлекеттик тилде жок эч кандай. Расмий тилде, андан кийин англис тилинде жазылган. Экинчи пунктты көрүңүзбү? Расмий тилдеги текстин шрифтинин өлчөмү чоңдугу боюнча мамлекеттик тилдеги текстин шрифтинин өлчөмүнөн кичинерээк болуш керек жана анын оң же төмөн жагына жайгаштырылууга тийиш. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр. Эгер бизге колдоо көргөзөм десеңиздер, кыргыз тилин жана эне тилибиздин өнүгүүсүнө салым кошкуңуз келсе, биздин Айтилек Орозбеков YouTube каналыбызга жана Instagram баракчабызга катталып, жакты белгисин басып, ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Себеби бул сиздер тараптан бизге чоң жардам болот. Жана бизди дагы алдыга иштегенге, жакшы иштерди алып барганга чоң шык берет жана шыктандырат.